Assalamu alaikum, Mobil Life kanalının көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу укушуу ак кетиңиздер менен. Туугандар, мындан ары кечке эле телефондордун обзорун чыгара бербей, бүгүн сиздерге башкача видео чыгарайын деп чечтим. Бул албетте асыл кеңеш деген теманын үстүндө болот бул видео. Кандай десеңиздер, мисалы сиздерге быйылкыга 2024кө кандай телефон алсам болот, кайсы телефон жакшы деген суроонун үстүндө албетте ошол суроого жооп катары сиздерге ушул видеону чыгарам. Сиздерден жардам туугандар тетик ылдый жакта подписаться деген кнопканы басып, лайк басып коюңуздар болду туугандар. Ал кыйын деле эмес. Анда эмесе биз видеобузду баштадык. Канал Mobil Life, вступай в этот флекс. Анда эмесе чуу дегенде эле туугандар, кайсы телефон эң жакшы десеңиздер, бул албетте Samsung'ду сиздерге сунуштайт элем туугандар. Өтө арзан дагы эмес, өтө кымбат дагы эмес, бирок сапат жагынан эң жакшы. Samsung көтөргөндөрдү байкасаңыздар, бул көп жыл көтөрөт туугандар. Жана маршруткадан деле, көчөдөн деле байкасаңыздар, адамдар iPhone'га караганда Samsung'ду көбүрөөк колдонуп калышты да, көптөр эле Samsung'га өтүп кетишти. iPhone көтөргөндөр бир эжелер, жаш кыздар, анан студенттер эле калды окшойт, анан жаш кичинекей балдар. Бирок көбүнчөсү адамдардын көбүнчө Samsung көрүп калдым да, бул өтө жакшы жылыш да туугандар. Албетте iPhone'ду жамандабайм туугандар, просто iPhone көтөргөндөргө таң калырым да. Эмне үчүн көтөрүшөт, мактаныч үчүнбү? Вообще iPhone жакпайт туугандар. Ошон үчүн телефон байкасаңыздар, телефон саткандардын көбүнчөсү iPhone колдонушпайт, анткени билет да жаман телефон экенин, начар телефон экенин билишет. Акчаны көп сора турган телефон экенин билишет да. Кечиресиздер туугандар, башка темага өтүп кеттик, өзүбүздүн темабызга кайталы. Быйылкыга кандай телефон издеп атсаңыздар туугандар, бул сиздерге албетте Samsung A32-ни сунуштайт элем. Неге десеңиздер туугандар, бул жерде деген мындай да. Арзан, эски албетте 2021-22 чыкты окшойт. Эски, бирок жакшы характеристикалар да туугандар. Бул албетте экран, экраны 90 Гц болот. Азыр 120 Гц деген нерсе коюлат, бирок алар эгер зарядкага койсоңуздар же телефон кыйналып кетсе, багыш телефон кыйналып кетет да чын элечи. Ошондуктан чөнтөккө ыңгайлуу туугандар. Албетте бунун масласын таба албайсыздар, жаңысын же колдон элегин таба албайсыздар, бирок бушни алсаңыздар болот. Албетте экран алмаштырылбаган болсо, эгер экран алмаштырылган болсо, анда бул оорлугу өзүнө эч качан Samsung'дун экраны алмаштырылгандан кийин, дисплей алмаштырылгандан кийин өзүнүкүндөй болуп иштеп бербейт туугандар. Ошону жакшылап эстеп коюңуздар. Эгер бушни телефон көрүп калсаңыздар, Samsung бу, iPhone бу, экран алмаштырылган десе эле болду, качыңыздар туугандар. Себеби биздин Кыргызстанда мындай профессиональный мындай иштеп аткандар, телефон оңдогондор мындай профессионалдар өтө аз да. Эгер дисплейин алмаштыра турган болсоңуздар, обязательно башка бирдекесин жулуп алат да. Микрофон иштебей калат, же үнү чыкпай калат. Кыска ушундай бир экинчи проблема пайда болот да. Ошондуктан туугандар, бир нерсе телефон бир ремонт көргөндөн кийин колдоңуз албай эле коюңуздар. Албетте темабызга кайра кайтабыз. Бул A32 сунуштаган себеби туугандар, өтө сонун телефон. Батарейкасы 5000 мАч болот. Экран супер AMOLED болот. Жана Ovisan дисплей деген дагы эмеси бар. Экранга тийип койсоңуздар, саатты көрүп турсаңыздар болот да. Кыскасы айтып берсең, бул телефон жөнүндө толтура да. Өтө чоң дагы эмес, өтө кичинекей дагы эмес. Компактный сонун телефон. Type-C зарядка чөт. Отпечаткасы экранында болот. Ошонусу эле жакпайт, калган бүт идеал да. Отпечаткасы 100% иштейт деп айта албайм, бир 80-90% да. Анан кийин буларда стерео динамик жок, бир эле динамик болот. Жана камерасы 64 мегапиксель болот туугандар. Камерасы өтө сонун, мощный камера. iPhone 14, iPhone 15-терге караганда камерасы күчтүү да. Аларды 48 мегапиксель болот бай. Так, тууганда процессору да жакшы болот. Албетте эгер сиздер оюн ойногонго алам дей турган болсоңуздар, 6 128-ни сунуштайт элем.
эгер мындай кадимки күнүмдүк жашоо колдоно турган болсоңуздар 4К128 бар. Анан 4К64 деген бар. 4К64 деген бир 4000 сом, 5000 сомго эле алсаңыздар болот. Ошо туугандар. Андан кийин жанагы эмелерге дагы айлып кетет элем. Жанагы A12, G7 деген телефондордун 8000, 7000 киргизип койгондорго айтып кетет элем. Туугандар, бир аз мындай логически ойлонсоңуздар, 8000ге A12-ни азыр эч ким албайт да. 8000ге азыр тетиги эмеге барып туруп, сумга, гумга барып туруп 8000ге жанагы азыркы чыгып атпайбы A05 деп. Ошонун коробкасы менен масло алып алсаңыздар болот да 8000гечи. И тем более ал жакта жаңы процессор, жаңы камера, тунук камера. Эми элестетиңиздер, ошо A12, G7, A20 дегендер эскирди ал телефондорчу. Алар бир 3500, 4500 деп деле киргизсеңиздер сатылышы өтө кыйын да. Ушуларды көрүп бир күлкүм келет да. 9000, 12000, 16000 киргизип койгондор бар да. Состояние идеал депчи. Балекет идеал болсо деле ал жакта деген ичинде процессор эски, камера эски, кыскасы көп жыл өтүп кетти да ужечи. Телефон нормальный эле уже бир нерсеси алмаштырылган болот, кыскасы чачап калган болот да. Ошо туугандар, мындан ары ушундай видеолор чыгып турат. Кимге жаккан болсо лайктан басып коюңуздар. Ал эми жакпай калган болсо жөн эле ончукпай эле жөн эле ичиңиздерден ызырын калып кетиңиздер туугандар. Албетте видео жаккан болсо лайк басыңыздар. Эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар туугандар. Дагы чыгарып турабыз. Даусыңда жаттап алды кулагымдын барабаны. Болашагыма мен сени мен бар аламын. Сері емеспін мен баламын, тақиясыз ал сен сұлуым әдемісің.